Саламатсыздарбы? 2025-жылы окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоо эл аралык программасы боюнча эл аралык баалоодон өтүшөт. Эл аралык баалоо 3 багытта өткөрүлөт: окурмандык сабаттуулук, математикалык сабаттуулук, табигый илимдер сабаттуулугу боюнча. PISA 2025'tin өзгөчөлүгү окуучулар тапшырмаларды электрондук түрдө аткарышат. Ошондуктан биз окуучуларды компьютерде отургузуп, тапшырмаларды электрондук түрдө иштөөгө калыптандырышыбыз керек. Ал үчүн биз PISA KG деген сайт бар. Ошол сайт менен окуучуларды тапшырмаларды электрондук түрдө иштетип көнүктүрүшүбүз керек. Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого pisa.kg деп жазабыз. pisa.kg деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерде сайттын баракчасы орус тилинде болсо, бул баракчаны кыргыз тилине алмаштырып алсак болот. Ал үчүн оң тарапта турган русский деген жерди басып туруп, бул жерден кыргызча дегенди тандасак, сайттын баракчасы кыргыз тилине алмашып калат. Бул жерден PISA боюнча маалыматтар менен таанышып чыксаңыздар болот. Окуучулар бул сайтта тапшырмаларды аткаруу үчүн биринчи кезекте сайтка катталуу керек. Сайтка катталуу үчүн оң тарапта турган кирүү деген шилтемени басканда кийинки баракча ачылат. Бул жерден окуучу каттоо маалыматтарын түзүү керек. Каттоо маалыматтарын түзүү үчүн бул жерге сиз бул сайтка биринчи жолу кирдиңизби деген тексттин төмөн жагында каттоо маалыматтарын түзүү деген баскыч бар. Ушул жерден баскычты басканда жаңы каттоо маалыматтарын киргизүүчү баракча чыгат. Логин деген жерге окуучу логинди өзү ойлоп жазат. Өзүгө жаккан бир атты жазып койсо болот. Логин латын тамгалары менен жазылыш керек. Бардык тамгалары кичине тамгалар болуш керек. Бул жерге окуучу өзүгө жаккан бир атты ойлоп жазат. Же болбосо өзүнүн атын жазып койсо да болот. Кичине латын тамгалары менен жазылыш керек. Андан кийин пароль деген жерге окуучу өзү ойлоп пароль жазат. Пароль 8 символдон аз болбош керек. Парольдо латын тамгалары, цифралар жана символдор болуш керек. Латын тамгаларынын жок дегенде бирөөсү чоң тамга болуш керек. Ал эми парольду жок дегенде бир символ болуш керек. Символ дегенибиз жылдызча, сызыкча, решетка жана башка дегендей. Бул жерге дагы окуучу парольду өзү ойлоп жазат. Андан кийин электрондук почта деген жерге окуучу өзүнүн электрондук поштасын жазат. Электрондук поштасын жазгандан кийин электрондук почта дагы бир ирет деген жерге окуучу ошол поштасын кайра кайталап бул жерге жазат. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, кайсы саптарда илеп белгиси турса, ал саптар милдеттүү түрдө толтурула турган саптар. Ошондуктан ал саптарга милдеттүү түрдө маалыматтарды жазыш керек. Андан кийин атыңыз деген жерге кириллица менен окуучу өзүнүн атын жазып чыгат. Фамилияңыз деген жерге окуучу өзүнүн фамилиясын жазат. Андан кийин шаар деген жерге өзү жашаган шаарды же аймакты жазып койсо болот. Өлкөнү тандагыла деген жерден Кыргызстан дегенди тандап коет. Андан кийин мага жаңы аккаунт түзүү деген баскычты басканда бул жерден билдирүү чыгат. Бул жакта окуучу парольду сактап койсо да болот. Эгерде компьютер өзүнүкү эмес болсо, сактоонун кажети жок. Бул жерде
Сиз көрсөткөн электрондук поштага каттоону акырына чыгаруу үчүн жөнөкөй көрсөтмөлөр берилген кат жөнөтүлгөн дейт. Демек, окуучу катталып жатканда жазган поштасына Pisa сайтынан кат барат. Ал каттын ичинде катталууну тастыктоочу шилтеме бар. Ошол шилтеме аркылуу өтүп коюу керек. Поштага кирүү үчүн өйдө жактан плюс белгини басып, жаңы вкладка ачабыз. Жаңы вкладка ачкандан кийин бул жерде аккаунттун белгисинин сол тарабындагы Google'дун тиркемелери деген 9 чекитти басып, бул жерден поштага кирүү үчүн почта дегенди тандап коебуз. Почтаны тандаганыбызда электрондук почтабыз жүктөлөт. Почта жүктөлгөндөн кийин бул жерде мына Pisa 2025 деп поштабызга кат келип калат. Ушул катты ачабыз. Катты ачкандан кийин биз катталууну тастыктоо үчүн бул жерден жаңы каттоону тастыктоо үчүн төмөнкү дарекке өткүлө деген жерде шилтеме бар. Ушул шилтеме аркылуу биз катталууну тастыктап коюшубуз керек. Шилтемени басып коебуз. Шилтемени басканыбызда бул жерден рахмат деп чыгып калат. Андан кийин окуучу бул жерден тест менен иштөө үчүн улантуу деген баскычты басат. Улантуу деген баскычты басканда бул жактан кайрадан башкы бетке барып калат. Тесттер менен иштөө үчүн төмөн жакка түшкөндө бул жерде тесттин түрлөрү бар. Эгерде окуучу өзүнүн жеке кабинетинен чыгып калса кандай болот? Жеке кабинетинен чыгып калса, кайра катталуунун кереги жок. Бул жерден кыргызчага которуп алып туруп, бул жактан кирүү деген баскычты басып, окуучу катталганда жазган логинди бул жакка жазат. Катталганда жазган логинди бул жакка жазат. Андан кийин ошол катталганда өзү ойлоп жазган паролду бул жакка жазат. Андан кийин кирүү деген баскычты басканда сайттын башкы бетине келип калат. Бул жерден окуучу тест менен иштөө үчүн, мисалы Pisa'га багытталган тесттер менен иштөө үчүн Pisa тестин тапшырыңыз деген шилтемени басат. Шилтемени басканда бул жерден түшүндүрмөлөр чыгат. Төмөн жакта физика, математика, окурмандык сабаттуулук, окуу жана түшүнүү деп турат. Андан кийин биология боюнча турат. Бул жерден эгерде окуучу математика боюнча тесттен өтүү керек болсо, башкача айтканда тест иштөө керек болсо, математиканы тандайт. Математиканы тандаганда бул жерде математика предметинен тесттер орус тилинде берилген, ал эми бул жерде тесттер кыргыз тилинде берилген. Эгерде тесттен кыргыз тилинде өтүүнү кааласа, бул жерден кыргызчасын тандайт. Тандагандан кийин бул жерден attempt quiz деген баскычты басканда окуучуга тесттин суроолору жүктөлөт. Окуучу бул жерден берилген текстти окуйт. Анан сол тараптагы таблицада ошол текстке байланыштуу суроолор берилген. Суроону окуп чыгаттан өзү туура деп эсептеген жоопту белгилейт. Эгерде жооптун сол тарабында тегерек көзөнөкчөлөр турса, анда бир гана жооп туура болот. Өзү туура деп эсептеген жоопту белгилеп, кийинки баракчага өтөт. Андан кийин экинчи суроо ачылат. Бул жерде эгерде ушундай сап турса, окуучу суроонун жообун өзү жазат. Бул жерде мисалы окуучу жообуну өзү жазат. Саат 11:59 келет. Андан кийин кийинки баракча деп кийинки суроого өтөт. Бул жерден өзү туура деп эсептеген жоопту белгилейт, кийинки баракчага өтөт. Бул жерден дагы жоопту өзү жазат окуучу. Мисалы жоопту өзү жазды. Андан кийин кийинки баракча деп кийинки суроого өтөт. Бул жерден туура деп эсептеген жоопту белгилейт дагы. Кийинки баракча деп кийинки суроого өтөт. Эми бул жерден эгерде жооптордун сол тарабында 4 бурчтук көзөнөкчө турса, анда бул суроондо бир нече жооптор туура болушу мүмкүн. Окуучу өзү туура деп эсептеген жоопторду белгилеп чыгат. Мисалы бул жерден
окуучу туура деп эсептеген жоопторду белгилейт. Бул жерден биз бир жоону туура эмес белгилеп көрөлү. Бир жоону туура эмес белгилеп көрөлү. Аракетин аяктоо деген баскычты басканда ушундай болуп чыгат. Окуучу жоопторду тастыктоо үчүн төмөн жака түшөт дагы бул жерден баардыгын жөнөтүп тестти аяктоо деген баскычты басканда дагы тастыктоону сурайт. Бул жерден дагы баардыгын жөнөтүп тестти аяктоо деген баскычты басканда окуучу тесттен канча мүнөттө өткөнү чыгат. Андан кийин бул жерде балл чыгат. Балдар 9 балл экен. 9 баллдан 4,33 упай алып атат. Баасы максималдуу 10 упай экен. 10 упайдан 4,81 баа алып атат. Башкача айтканда 48,15. Бул жака түшкөндө туура жооптор окуучунун белгилеген жообун көрсөтөт, асты жагында ошол суроонун туура жоопторун көрсөтөт. Окуучу бул жерден азыр окуучунун жазган жообуну бул жака туура эмес деп коюптур. Бул жерде окуучу негизинен туура жазган. Эгерде ошондой болуп калса, муну өзүңүздөр белгилеп коесуздар. Андан кийин бул жерден окуучунун белгилеген жообу турат, астында туура жооп дагы турат. Эгерде окуучу туура жооп берген болсо, бул жакта жашыл птичка болуп калат. Ал эми бул жерде окуучу туура эмес жазган. Мына биз туура эмес жазып койдук. Туура жоопту бул жактан көрсөтүп турат. Ушундай кылып окуучуларды тест менен иштетип эл аралык баалоого даярдай берсеңиздер болот.